Саламатсыңарбы? Балаңыз канча жашта? Балам 6 жашта. 6 жашта. Эми сен мага ушу келгенде кантип ооруп келди? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бизге ревматоидный артрит деген диагноз коюлган. Канча убакыт болду эле койгонуна? 2 айдан ашык болуп калган. 2 ай мурун кантип башталды? Тез эле бачып эле буту шишип кетти же? Тез эле. Ооба, көлгө келгенден кийин эле кичине путум деп жүрдү. Жакшы басылды. Анан эле буту шишип, айыл бутунан 2 тизеси. 2 тизеси шишип баштады. Анан такыр карматпай уже баса албай ошондой болуп калды. Состояние болуп калды. Колдору жок, андай башталды элек. Голеностопный. Голеностоп ошо кийин кошулду да. Башында ошо тизелерден башталды. 2 тизеси ооруп, кийин анан больницага бардык. Национальный центр охраны матери. Ошол больницада жаттык, именно ревматология отделениясында. Кайсы дарыны иштеңер? Биз 10 түрдүү дары жазып берген. Бир ичкенде 8-10 дары ичип атканбыз да. Андан сырткары капельницасын алабыз, уколун алабыз. И ар бир 3 малда ошо 10 дары ичип атканбыз да. Өзгөрүү болдубу? Өзгөрүү ошо бай шишиги эле кичине эле кайтып аны багына обезболивающий сыяктуу эле кичине эле ооруксунуз эле азайбаса, бирок эч кандай башка жылыш болгон жок да. 2 ай жаттык да больницада. 2 ай жаттык, бирок эч кандай таасирин көргөн жокмун да. Анан ошончо дары ичкенден кийин ал дарылар аябай побочный эмелери көп экен. Терс жактары. Терс жактары. Печень, почкага аябай зыян экен да. Ошон үчүн мынчалык дары ичкен бул лечение эмес дедим да. Башка лечение издеш керек. Себеби мен ал жакта жатканда башка пациенттер көрүп, жылдап жатышат экен, кичинекей балдар. Жылдап жатып ошол больницада уже чоңоюп калышты да. Анан башкача анда немесин издеш керек, жолун издеш керек деп анан сизге келип калдым. Так, азыр бүгүнкү күнгө абалы жөнүндө айтып бериңиз. Азыр 10 курс, бир курс ошо 10 күн массажды алды. Массаж алгандан кийин ошо биринчи, экинчи күндөрү уже билине баштады. Шишелери мурда такып карматпайт эле да, оорутат эле аябай. Массажда кадимкидей эле массаж жасап, кармап эле уже оорубай калды да, мурдагыдай. Анан кийин басканда, лестницадан чыкканда кандай болчу эле? Басканда аябай оорутат болчу, тез баса албайт эле, аксап калган болчу да. Бир бутуна аябай эле сылтап басып калган. Азыр уже кадимкидей эле тез басып калды да. Так, азыр ооруду деп айтабы? Азыр жок ооруду деп айтпайт. Шишиктер кайтты. Кадимкидей эле мурунку абалына келип калган да. Так, азыр эмсе бир курс лимфа массаж алдыңар, перекс үйдөн ичип атасыңар э? Анан сүлүк куртап атасыңар э? Так, абдан жакшы. Тамагын жөндөп атасыңарбы? Тамагындан ооба аракет кылып атабыз. Эми жаш бала да бул нерсени жеп коем деши мүмкүн. Эми негизги 3 нерсени бербей тургула болот. Сүт, ун, сахарды. Анан эми калганын ушу кайнатылган жана сууга кошулган боюнча берип берет. Так, бүгүн сен сүлүк алганга келдиңер. Бүгүн канчанчы жолу аласыңар? Бүгүн ошондо 5-чи жолу алдым. 5-чи жолу. Сен 5-чи жолу алганга чейин кадимкидей баланын жакшы болгонун байкадыңар э? Так, урматтуу мекендештер, мен эмнени айткым келет? Демек, натуралдык дарылоо бул эч кандай зыян бербейт биринчиден. Экинчиден, чындыгында кадимкидей жакшы болгону алып келет да. Барыңыздарга ден соолук каалайм, оорубасын балаңыз. Эми мындан ары мындай оорудан толук аяп кетсин. Рахмат.